$95.000 кеми бар деп Дордой базарына жақын жерден мансард тибинде жаңы түшкөн үй свежий ремонт менен шашылыш түрдө сатууга чыкты туугандар. Тагыраак дарегин айта турган болсок, Бишкек шаары Дордой 2 конушу 4-көчө 16 даректе жайгашкан. Ориентир бул тарапта жаңы автовокзал бар. Алматинка объездойдон күнчыгыштан келсеңиздер болот. Бул тарабы ушул Дордой базары жактан, Акжар конушу жактан келсеңиздер болот. Ушул Дордой 2-нин светофорунан эле бир аз кирип туруп, сол тарапка күнбатышка 4-көчөгө буруласыздар. Бир 100 метр жүрсөңүздөр ушул 16 дарекке сатыла турган үйгө келесиздер туугандар. Бул жердин жакшы жери, бул жагында автовокзал жакын, нарагында жаңы түшкөн Силквей базары, Караван базары, бул жагында Дордой базары, анан Дордой базарынын жанына дагы жаңы базар түшүп жатат. Дордой жаңыланып атат, мындайча айтканда. Бул тарабында Манас шаары дагы жакынкы күндөрдө курулуп баштайт туугандар. Өтө жакшы локацияда, анан объездной жолунда дагы 6 тилкөлүү оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Мечит, мектеп, бала бакча бардыгы жакын, анан көчөлөрүнө чоң столбалар отургузулуп, ар бир столбага жарыктандыруулар орнотулган. Анан интернет кабели дагы тартылган туугандар. Жүрүңүздөр, эми үйдүн ичине бир катар кирели. Ушул көчө тарабын тунике менен тосуп, дарбаза калиткасы орнотулуп, ушул биз турган жер үйүнүн кире бериш жайы, үйүнүн асты кенен стяжка болгон. Бул тарабында болсо бош орундук, азыркы учурда помидор, ашкана, ашкана дебедимби, ашкабак тигип коюптур туугандар. Бул жага кошумча курулуш курсаңыздар дагы болот. Сырткы жайкы ашканаларды ушул жерге орнотсоңуздар болот. Бош орундук турат. Анан үйүнүн астына дагы ушул же воротадан кирген жерге бир арканы куруп койсоңуздар, навести куруп койсоңуздар, машинаны токтотуп койгону ыңгайлуу. Бул тарабында болсо ушул үйүнүн жан тарабында бурчтан баштап ажатканасы, анан отунканасы, бул тарабында болсо ошол топкасы жайгашкан үйдүн. Мынакей. Топкасы көмүр менен жылытсаңыздар болот. Анан бул тарабында ошол полканы жасап, үйдүн ээсинин тыккандыгын ушул жерден байкап койсо болот экен. Отундарды тизип коюптур. Ушундай. Бардык документтери так-таза колдо, кызыл китеп, техпаспорт, договор купля-продажа бардыгы бар. Үйгө келе турган болсок, үйдүн размери 12-ге 15 размеринде, толук бышкан кирпичтен тургузулган. Анан мынакей, сырты жылууланып, декор менен кооздолгон туугандар. Анан крышасы болсо тунике эмес, таза шифр менен жабылган. Үйгө кирели эми, жүрүңүздөр. Мынакей, кире бериш жайы ушул үйдүн пластик терезеси менен ушундай эшикти орнотуп коюптур. Бул тарабында чоң панорамный терезе, бул жагы верандасы. Андан ары бул жагына кире турган болсок, брон эшиги коюлган. Бардык полдору ламинаттан, узун болгон коридор бөлмөсү, обойлордун дагы баарын сонун чаптап коюптур. Жүрүңүздөр, оң тараптан ушул биринчи эшикке кирели туугандар. Детский бөлмөсү дагы аябай кенен экен. Жалпысынан үйдүн комнаталары кенен экен туугандар. Обойлордун мыктыларын чаптап коюптур. Бул тарабында пластик терезеси, жылытуу батарейкасы дагы коюлган. Андан ары туш тарапка кире турган болсок, мынакей. Бул жак тарабы кухня бөлмөсү. Угловой жайгашкан кухня мебелдери, электр печкасы, вытышкасы, раковинасы, чайчы турган стулдары, анан чоң пластик терезеси коюлган. Өтө сонун. Ремонту свежий. Кудай буйрса алсаңыздар, ушул жаңы өзүңүздөр бүтүрүп алгандай эле жашай бересиздер. Бул жагы ошол ата-энелер уктоочу бөлмөсү, 2 кишилик диваны, кийим сала турган шкафтары, потолоктору дагы евро ремонт болуп жасалып, кичи лампалары орнотулган. Андан ары туугандар, бул жагына туш тарабына дагы кире турган болсок, бул жагы кенен болгон зал бөлмөсү. 2 чоң жылытуу батарейкасы орнотулган, 2 чоң пластик терезеси, потолоктору бийик болуп, евро ремонт болуп жасалган. Кудай буйрса жарашыктуу 2 люстраны орнотуп койсоңуздар сонун. Бул тарабында ТВ зонасы. Ушундай туугандар. Андан ары бул жагына кире турган болсок, бул жагы жуунуучу бөлмөсү. Мынакей. Жуунуучу бөлмөсү да аябай кенен экен. Эң жаккан жери ушул жер болду. Бул жакта ички ажатканасы, бул жагында жылытуу батарейкасы, аристону, стиральный машинасы, душу, бул жагында раковина күзгүсү дагы коюлган. Өтө сонун. Анан бул тарабында ушул лестницанын астын бир гардеробный шкаф коюп же болсо чакан кладовка кылып койсоңуздар болот. Экинчи этажга чыккан лестницасы, көрдүңүздөр, темирден жасалып, үстү ушундай жыгач менен кооздолуптур. Бул тарабы өзүнчө баягы кыргыз орнаменттери менен темирден жасаптыр. Бул жагы ошол крышага чыгып кеткен эшик. Бул тарабында болсо өзүнчө эле бир чоң площадка бар экен да. Мынакей. Аябай кенен зал бөлмөсү.
Бул жагында кудагыларды кеңири тоссоңуздар болот. Ана, көрдүңүздөр. Анан бул эшиктен болсо, чакан болгон бул жагында ошол кийимдерди кое турган кладовка бөлмөсү дагы бар экен. Өтө сонун. Анан бул жагы балкон. Балконду дагы өзүнчө бир комната да. Бул жагы чоң пластик панорамный терезеси коюлган. Анан бул жагына эшик коюптур. Анан кааласаңыздар, ушул жерден дагы бир балкон улап койсоңуздар болот экен да. Үйүн асты көрдүңүздөр, көрүнүшү, көчө тарабы. Ушундай туугандар. Таза 4 сотук жер аянтында жайгашкан, 12ге 15 болуп, мансард тибинде жаңы салынган свежий ремонту менен ушул үй. Баасы $95,000, сүйлөшүү жолдору бар. Дордой базарына жакын, Дордой 2 конушу, 4-көчө 16 даректе. Эсин номер апсенада турат тугандар. Чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Сиздер менен тез кабар болду. Лайктан басып, жакшы ой пикириңиздерди калтырып коюңуздар. Ассаламу алейкум.